Жогорку кеңештин 4 депутаты, шаар мэри, 2 судья кызматкери, дипломаттар жана мугалимдер жасалма диплом алууга шектелүүдө. Бул УКМКнын 1 айдагы текшерүүсүнүн жыйынтыгы гана. Алдыда дагы канча мамлекеттик кызматкер жасалма диплом алууга шектелери белгисиз. Бул арада жасалма дипломду берген окуу жайлардын тизмеси дагы четтен чыгууда. Жасалма диплом менен жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеп келген адамдардын аты жөнү ачыктала элек. Улуттук коопсуздук комитетинде учурда 10 000 деген иштер иштирилип жатыптыр. Ал эми жасалма дипломдун автору болгон окуу жайлардын тизмеси ачыкталды. Мында Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университети мыйзамсыз диплом берүүдө алдыңкы сапта. Анда жалпы саны 28 кызматкердин жогорку окуу жайды толук бүткөнү шек жаратууда. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети 28, Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети 11, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы 5, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 5. Мындан сырткары дагы 20дан ашык жогорку окуу жайлардын айланасында 2-3төн иш иликтөөгө алынган. Ал эми ар тармактын өкүлдөрүнөн билим берүү тармагында эң көп жасалма диплом шектүүлөрү аныкталган. Ички иштер органдарынын 10 кызматкери, 17 билим берүү кызматкери, Тышкы иштер министрлигинин 6 кызматкери, жогорку кеңештин 4 депутаты, 7 айыл аймак башчысы, 2 судья жана мэр жана мурдагы мэр, айыл өкмөт, министрликтердин кызматкерлери бар. Аты аталган окуу жайлардын катарында Ош технологиялык университети дагы бар. Бирок билим берүү өкүлдөрү жасалма дипломду окуу жай эмес, ортомчулар ишке ашырган болушу мүмкүн деген жүйөсүн айтышууда. Ошондой эле учурда билимди акчага сатып алууну токтотуу, коррупциялык жагдайларды жоюу максатында билим берүү системасына санариптик ыкма киргизилип, ал толук иштеп жатканын кошумчаланды. Мурун мисалы андай кол менен жазылчу дипломдор азыр андай эмес. Ошол убакта андай мүмкүн ортомчулар, мүмкүн мышылымдар жасаган дипломдор болушу мүмкүн, жасалма дипломдор. Анан эми чындыгында азыркы заман башка. Азыр бардыгы санариптешкен, бардыгы цифровизацияга өткөн. Азыр студенттин кандай окуп атат, кандай балларды алды, кайсыл убакта бүттү, кайсыл убакта кайсы курстарга которулган, канча контракт төлөдү, мына ушунун баардыгын маалыматты сурет электрондук порталга жайгаштырылат. Аны керек болсо дүйнөнүн 4 бурчунан, керек болсо Америкадан, башка мамлекеттерден да отуруп алып туруп көрүп маалымат алса болот да. УКМК жогорку мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жогорку билимин гана эмес, кош жарандуулугун да текшерүүгө алууда. Бүгүнкү күндө 12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар жогу текшерүүгө алынды. Кош жарандуулук боюнча билдирүүлөр антикоррупциялык ишкердик кеңешине да келип түшкөн. Бизде кээ бир жергиликтүү депутаттардын 2 жарандуулугу бар тууралуу маалымат түшкөн. Ал боюнча бизде тастыктап, азыркы учурда ал депутат өзүнүн арызын жазып, мандатын тапшырды. Бул тиешелүү отурган болгон Кара Суу районуна байланыштуу бир айыл өкмөттө, бирок мен атын айта албам. Кут ошондой эле башка дипломдор боюнча маалымат чөтөт. Бардыгы маалыматтарды биз мурун ар бир орган өзүнчө тескей турган болсо, азыр бир гана ошол улуттук коопсуздук кызмат мамлекеттик кызматына берип атабыз. УКМК жасалма диплому бар жаран өз каалоосу менен билдирсе, анонимдүүлүгү сакталат жана жазага тартылбайт деп айтууда. Мындан улам 9 мамлекеттик кызматкер өз каалоосу менен дипломун тапшырса, 16 кызматкер өз каалоосу менен жумуштан кеткен. Ал эми атайын кызмат текшерген учурда табылгандар жоопкерчиликке тартылат жана мамлекеттик кызматта иштеген жылдарындагы зыяндын ордун толтуруу милдеттендирилет. Себеби мыйзам бар. Эгер алардын дипломун мыйзамсыз алгандыгы жөнүндө соттун чечими чыккан болсо, анда алар ошончо жыл эмгектенип айылган айлыгы, алган бүт жанагы отпускага чыккан бүт акча каражаттарын толук түрдө коюш керек. Себеби эгер өз ыктыяры менен тапшырып коюп эле жоопкерчиликтен аларды бошотуп кое турган болсо, бийлик болобу, кандайдыр бир күч органдары болобу, бизде дипломду алып, билинтирбей иштей берем, келечекте кокус билип калса, жөн эле өз ыктыяры менен тапшырып коем деген түшүнүк пайда болот да.
Өлкөдөгү бардык мамлекеттик кызматкерлердин жасалма дипломун текшерүү февраль айында башталган. Алдыдагы 3 ай ичинде толук текшерүү иштери уланып, андан соң иш сотко жөнөтүлөт. Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу чыры буга чейин да катталган. Жасалма дипломуна байланыштуу мандатынан айрылган депутаттар айыппул төккөн чиновниктер болгон. Ал арада Нарын облусунда мектеп мугалиминин прокуратурага дипломунун айынан сурак берип жаткан. Көп узабай ал мугалим үйүнүн сарайында асынып каза болгон. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.